Садыр Жапаров: мен өлкөнүн туруктуулугу үчүн бардыгына бардым. Өмүрбек Бабанов, Өмүрбек Текебаев, Курсан Асанов, Темир Сариев менен дагы жолуктум, деди Садыр Жапаров өкмөт үйүнүн алдында берген маалымат жыйынында. Бирок ушул саясатчылар азыр ушундай иштерди жасап жатышат. Мен кайрылат элем, токтоткула мындай иштерди. Эгерде бийлик керек болсо, чыккыла шайлоого. Мен жаштардын жана элдин талабын аткарам. Мен жаштар менен иштешем. Себеби келечек ошолордо. Азыр эми бул жакта тургандар ар кандай провокацияга алдырбай тарап кетиңиздер. Азыр мен эч нерсе жок чолок болуп олтурам. Аппарат жок. Күч органдарынын баары Суаналиевде, Асановдо болуп турат. Бирок Асановго эч нерсе айта албайм, себеби анын позициясы нейтралдуу эле, деди ал. Булак Супер Чекет KG. Дмитрий Песков ФСБнын директору Александр Бортников менен Кыргыз Республикасынын УКМКнын жетекчиси Өмүрбек Суаналиевдин аракеттери абалды турукташтырууга салым кошот деп ишенем. Кыргызстандагы кырдаал биздин терең тынчсыздануубузду жаратат деп билдирди Россиянын президентинин пресс-катчысы Дмитрий Песков журналисттер менен болгон жолугушууда. Ал Кыргызстан Россиянын өнөктөшү экендигин, ошондой эле ЕАЭС жана КМШ өлкөлөрүнүн чегинде терең интеллигенция шарттарында да кызматташуу жүрүп жаткандыгын эске салды. Ошондуктан албетте ал жакта болуп жаткандардын баардыгы биз үчүн өтө маанилүү, деди Песков. Президенттин пресс-катчысы кырдаал башаламандыкты жана хаосту эске салат деп ФСБнын директору Александр Бортниковдун жана Кыргызстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчисинин милдетин аткаруучу Өмүрбек Суаналиевдин аракеттери абалды турукташтырууга салым кошот деп ишенет. Белгилей кетсек, буга чейин Бортников менен Суаналиев телефон аркылуу сүйлөшкөн. Булак Кыргыз Today Чекит.org. Президент өлкөдөгү саясий кырдаалды нормалдаштыруу үчүн ЖККнын аскерлерине кайрылышы ыктымал. Мыйзамдуу түрдө жаңы шайлоону дайындап, министрлер кабинетин шайлап жатканда конституциялык мөөнөттүн аягына чейин бардыгы иштесин. Мындан башка жол жок деп эсептейт Ринат Медетбеков. Эгерде жакынкы аралыкта саясий күчтөр буга макул болбосо, анда президент өлкөдөгү саясий кырдаалды нормалдаштыруу үчүн ЖККнын аскерлерине кайрылышы ыктымал. Мындай пикирин адвокат Ринат Медетбеков билдирди. Ал 13 партиянын өкүлдөрү ортосундагы сүйлөшүүлөр өтө эле узакка созулуп кетти. Убакыт ансыз деле саналууда. Азыркы учурда акылга сыйбаган ой-пикирлер үчүн токтоп турушат. Биринчиси, өлкөдө потенциалы күчтүү 3 премьер-министр Кубатбек Боронов, Садыр Жапаров жана Тилек Токтогазиевдер бар. Бирок жогорулдагылардын бирөөсү президент расмий кызматынан бошотпогондуктан азырынча мыйзамдуу бойдон калууда. Экинчиси, бөлүм башчылардын орун басарлары иштеши керек. Эгерде алардын ишмердүүлүгү мыйзамдуу болсо, анда алардын лидерлери дагы ошол өңүттө деген сөз. Үчүнчүдөн, жогорку кеңеш Кыргызстандагы бирден бир мыйзамдуу орган болуп саналат. Бирок мамлекеттик кызматтагы бийлик бутактары качып кетишкен. Ошондуктан депутаттарды жыйынга мажбурлап чогулткандай эле мамлекет башчы өкмөт башчыны да күчтөп иштетсе болот. Менимче азыр саясий күчтөр артка чегинип, бийликти кайтарып бериши керек. Мыйзамдуу түрдө жаңы шайлоону өткөрүү зарыл. Министрлер болсо белгиленген мөөнөттүн аягына чейин иштесин. Мындан башка жол жок, дейт Ринат Медетбеков. Булак Назар Ньюс Чекит KG. Президент импичмент маселесин талкуулоого даяр. 8 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков парламент депутаты Мыктыбек Абдылдаев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, абалды турукташтыруу боюнча бир катар сунуштар талкууланганы жарыяланды. Парламенттин басма сөз кызматы таркаткан маалыматта депутат Мыктыбек Абдылдаев спикер экени белгиленип, ал 8 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү кабарланды. Алар өлкөдөгү саясий кырдаалдан чыгуунун жолдорун талкуулашкан. Анда Абдылдаев президентке импичмент маселесин айтып, чукул арада саясий кризистен чыгыш керек экенин белгилеген. Айрым эл өкүлдөрү тарабынан президенттик кызматтан четтетүү процедурасы башталгандыгын эскертти. Мыктыбек Абдылдаев президентке кабыл ала турган чечимдер канчалык оор болбосун, ушул күндөрү түзүлгөн кырдаалдан чукул арада чыгуунун жолдорун ыкчам түрдө карашы керек экенин белгиледи, деп айтылат парламенттин басма сөз кызматы таркаткан маалыматта. Президент Сооронбай Жээнбековдун басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева да экөөнүн телефон аркылуу сүйлөшүүсү жөнүндө кабарлап жатып, Абдылдаевди спикер катары белгиледи. Стамалиеванын айтымында Жээнбеков президент укуктук алкакка кайтууда негизги ролду спикер аткараарын белгилеп,
кадрдык өзгөртүүлөрдү жана башка документтерди мыйзамдаштырууда сүйлөшүүгө даяр экенин билдирген. Ал эми импичмент маселеси боюнча да позициясын айткан. Парламентте козголуп жаткан президентке импичмент жарыялоо маселеси да айтылды. Бул боюнча Сооронбай Шарипович өлкөдө түзүлгөн саясий кырдаалды укуктук алкакка алып келүү маселеси зарыл экенин айтты. Ошондон кийин спикер жана башка күчтөр менен олтуруп, калган башка маселелерди талкуулоого даяр экенин баса белгиледи, деди Стамалиева. Стамалиева президент Сооронбай Жээнбеков ушул тапта Бишкек шаарында экенин айтты. Булак Азаттык.org. Садыр Жапаров: Матраимов Жээнбеков менен сүйлөшкөнүм жок, сүйлөшпөйм дагы. 8 октябрда Садыр Жапаровдун тарапташтары өкмөт үйүнүн жанына чогулушту. Садыр Жапаров өзү өкмөттүн имаратында болгон. Ал саат 19:00 жакын убакытта өкмөт үйүнүн алдында күтүп турган 800дөй тарапташтарынын алдына чыкты. Ал кырдаалга байланыштуу 3 күндөн бери башка имаратта иштеп жатканын билдирди. Өкмөт үйүнө келип иштеп баштаганына 1 саат болгондон кийин Өмүрбек Суаналиевдин буйругу менен унаасын жана коопсуздук кызматкерлери алынганын айтты. Суаналиев УКМКны барып басып алган. Бул мыйзамсыз. Мен ага адамча айтып түшүндүрөйүн десем, 3 күндөн бери байланышка чыкпайт. УКМК толугу менен ага баш ийип жатат, деди Садыр Жапаров. Ошондой эле ал ар кандай саясатчылар өз тарапташтарын чогултуп жаткандыгын айтты. Алар Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов, Эльвира Сурабалдиева эл чогултуп митингге чыгууга үндөп жатканын билдирди. Мындан тышкары ал журналисттер менен жалпыга маалымдоо каражаттарын сынга алды. Ал журналисттердин атын атаган жок. Ал өзү жөнүндө жалган жала жаап жазганды токтотууну суранды. Райым Миллион жана президент Жээнбеков менен сүйлөшүү алыптыр деген жалган жала маалыматты таратып жатасыңар. Урматтуу журналисттер, эч кимиси менен сүйлөшкөнүм жок, сүйлөшпөйм дагы. Райым Миллион камалат. Мен азыр ишке толук кандуу киреше элекмин. Киришкенден кийин камалат, деди ал. Жапаров президент Сооронбай Жээнбеков бир депутат аркылуу кызматтан кетүүгө даяр экендигин айтканын билдирди. Мен макул дедим. Тынчтык жолу стабилдүүлүккө салуунун эң тез жолу. Стабилдүүлүк болбосо эртең эмне болоорун айта албайм, деди Жапаров. Садыр Жапаров саясатчылар Сариев, Бабанов, Текебаев, Курсан Асанов, Суаналиев жана башкалар менен жолукканын кошумчалады. Жолугушуунун аягында ал бардык саясатчылардан мыйзамдуу жана тынч жол менен иштөөнү өтүндү. Келечек жаштардыкы экенин белгилеп, жаштар менен иштеше турганын айтты. Ал чогулган элден тынч тарап кетүүнү суранды. Бул сөздөрүнөн кийин ал өкмөт үйүнө дароо кирип кетти. Булак Кыргыз.org. Балбак Түлөбаев: Садыр Жапаровдун премьер-министрлик макамын тааныйм. Ысык Көл областынын башчысы Балбак Түлөбаев Садыр Жапаровду колдой тургандыгын Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Калайык, мен Садыр Жапаровдун премьер-министрлик макамын тааныйм. Ысык Көл областынын өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү катары. Себеби мыйзамдуу жол ушул. Аны азыркы жогорку кеңеш шайлаган. Саясатчы мырзалар ахвалы оор, оору күчөп бара жатат. Жакында өлүмдөр башталат. Азабы да, тозогу да мойнуңарда. Люстрация керек, ордуларыбызды бошотолу, деп жазылат ал билдирүүдө. Ошто Мелис Мырзахматов, Искендер Матраимов жана Асылбек Жээнбековдун жолугушуусу өттү. Мелис Мырзахматов Искендер Матраимов жана Асылбек Жээнбеков менен жолугушканын айтып берди. Ал бул тууралуу 8 октябрда журналисттер менен жолуккан учурда билдирди. Матраимов менен жолугушуу Ош шаарынын мэриясында, Асылбек Жээнбеков менен жолугушуу анын кеңсесинде өткөн. Анын айтымында алар менен мыйзамсыз аракеттерди токтотуу маселесин сүйлөшкөн. Бул ачык жолугушуу болуп, алардын сүйлөшүүсүнө 5 киши күбө болгон. Мен тогетерин айтайын. Кыргызстандын туруктуулугу үчүн баарын менен сүйлөшөм. Атамбаев чакырса аны менен жолугушам. Текебаев чакырса аны менен жолугушам. Ким болбосун жолугуп сүйлөшөм. Мадумаров менен да, Бабанов менен да сүйлөшөм. Бардыгы менен сүйлөшөм. Азыр 20 адам мэр болом деп жатат. Азыр бизде да райондордо да басып алуу башталды. Мага эч кандай кресло же мансап керек эмес. Эртең шайлоого катыша калайын деген ой жок. Мени келиңиз, туруктуулукту кармаңыз деп чакырышты. Мен ошондуктан Матраимов бул жерде отурду, мен бул жерде отурдум. Кабинеттеги эки отурушту көрсөттү. Жашынып жашыруун эмес. Асылбек Шариповичтин офисине бардым. Кандай кылалы? Мен бардыгынын пикирин угушум керекпи? Угушум керек. Бул түзүлгөн хаостан чыгыш керек болуп жатат. Мен жашыруун кайсы бир жерде бекинип жасаган жокмун, деди ал. Мырзахматов азыр эч кандай кызматта иштебейт. Өкмөт калк алдындагы бардык социалдык милдеттенмелер аткарылат. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эркин Асрандиев актуалдуу маселелердин жыйындысын талкуулоо боюнча мамлекеттик орган жетекчилери менен болгон кеңешменин жүрүшүндө билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет.
Мамлекеттик органдардын штаттык режиминде иш алып баруусун улантууну жана кыш мезгилине карата жылытуу мезгилине тийиштүү чараларды ыкчам ишке ашыруунун маанилүүлүгү белгиленди. Тармактык мамлекеттик түзүмдөрдүн көңүлү коронавирустук инфекциянын жайылышына байланыштуу эпидемиологиялык абалды көзөмөлгө алууга, ошондой эле жугуштуу оорунун көбөйүү ыктымалдыгына даярдык көрүү боюнча бекитилген иш-чараларды аткарууга бурулат. Мындан тышкары мамлекеттик компаниялардын ишин штаттык режимде улантуу зарылдыгы белгиленди. Бул оор мезгилде бардык мамлекеттик органдар жарандардын турмушун өз нугунда улантуусун камсыз кылуу үчүн жүктөлгөн милдеттерди аткаруу боюнча өз ишин күчөтүшү керек, деди вице-премьер-министр Эркин Асырандиев.